Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, урматтуу токтолдуктар. Токтогул жаштар биримдиги коомдук бирикмесинин төрагасы Болотбек Дүйшүналиев. Бүгүн чукул кайрылуу Токтогул районунун акими Акылбек Аляконович Түкөбаевга болмокчу. Урматтуу Акылбек Аляконович, 14 февраль сиз Токтогул шаардык кеңешинин төрагасы Мирбек Жуспакуновго кайрылган экенсиз. Анда ошол катка бир аз көңүлүңүздөрдү бурайын. Катта мындай дейт: урматтуу Мирбек Нышанович, Токтогул районуна кызматтык милдеттер менен келип иштеп жаткан жетекчилердин кызматтык үйлөрү жок, жеке жактардан убактылуу ижарага алып пайдаланып келүүдө. Бул жагдай мамлекеттин бюджетине сезилерлик таасир берип келгендигин өзүңүз да жакшы билесиз. Ошондуктан кызматтык турак үйлөрдү куруу учурдун негизги талабы болуп турат. Урматтуу Мирбек Нышанович, кызматтык үйлөрдү куруу үчүн Токтогул шаарынын Бөкөнбаев менен Турусов көчөсүнүн кесилишиндеги бош жаткан муниципалдык жерде мамлекеттик органдарга кызматтык үйлөрдү куруу үчүн жалпы аянты 0,80 га жер участогун чукул арада ажыратып берүүңүздү өтүнөм. Себеби финансы каражаты чечилген, тез арада долбоорлоо сметалык документациялары даярдалып, курулушу башталат. Урматтоо менен Түкөбаев деп кат жазыптырсыз. Урматтуу жолдош аким, эсиңизге сала кетсек, Токтогул районунда, анын ичинде Токтогул шаарында жер дээрлик жетишсиз. Мына өзүңүз билгендей, биздин жаштар жер ала албай, миграцияга аргасыздан чыгып, мына ошол жактан чоң көлөмдөгү акчалар менен келип, бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын баасындай Токтогул шаарында дагы жерлердин баасы көтөрүлгөн, себеби жердин азсыздыгынан байланыштуу. Мына ошого карабастан биздин жаштар миграция агылып ошол жерлерди алууга аргасыз. Мына андан сырткары сиздин эсиңизге сала кетүүчү нерсе, Токтогул мектебинде, Бөкөнбай мектебинде, мына жана башка шаардын ичиндеги мектептерде бир класстын башталгыч окуучулардын классында 45-тен 50-ге чейин окуучулар окуп жатканы бүгүнкү күндө калп эмес. Мына буга чейин 10 жылдык убакыт ала турган болсок, Токтогул шаарынын калктын саны мына 5000-6000 адамга өстү десем жаңылышпайм. Ошондуктан урматтуу Акылбек Аляконович, мына жаштардын дагы демилгелеп спорт комплекс курабыз деген чоң мүдөөсү бар эле. Мына ошол мүдөөгө биздин центрдеги борборубуздагы чоң жерлерди албашыңыздарды суранабыз. Мен жаштардын атынан сиздерге суранып кетебиз. Мына Токтогул шаарында мэриянын балансында бир эле спорттук аянт бар. А бүгүнкү күндө калктын саны 20 миңден ашты. Буга дагы себеп, мына статистиканы алып мыйзамдарга такап карай турган болсок, буга чейин шаардык кеңештин депутаттары 21 адам депутаттан турган болсо, мына мыйзамга ылайык быйылкы боло турган депутаттык ат салушу мына 31 мандат бериле турган болмокчу. Мына ошого байланыштуу шаардык кеңештин депутаттары өздөрү отурум кыла турган жерге дагы батышпайт. Бирок эмнегедир сиздерге бүгүн макул деп да айтып коюшум мүмкүн. Бирок мен сизге түздөн түз өзүм да кабарлагым келет. Мына сизге эсиңизге сала кетсем, мектептер жетишсиз, бала бакчалар жетишсиз, ошондой эле музей, спорттук аянтчалар, спорттун канча деген түрлөрү бар. Мына ошолорго бүгүнкү күндө биз жерлерге муктаж болуп калып, чоң муктаж болуу астында турабыз. Ошондуктан сиздер жаштардын сөзүн эске алат деп биз терең ишенебиз. Ошол чоң жерлерди калтырып бөлөк сырт жактан алсаңыздар деген өтүнүчүм бар. Урматтуу аким, эки сиздерге сунушум бар. Биринчиси, мына өзүңүз буга чейин сарпаштардын мүлктөрүн текшерүүдө, спецфондду ичин текшерүүдө, коррупциялык элементтерди таап чыгууда сиз менен биз комиссия түзгөнбүз. Областтын деңгээлинде. Ошол комиссиянын сиз дагы мүчөсүсүз. Мына сарпаштар бүгүнкү күндө кандай деген жерлерди алып алды. Мисалга алсам, мына камхоз, буткомбинат, автовокзал, мына көрдүңүз, ушундай каймактуу жерлердин бардыгын, чоң жерлердин бардыгын алган. Эмне үчүн ошол жерлерди биз эгерде мамлекеттин башындагы ушу ишкерлерге
башчыларга алып бере турган болсок, же болбосо бөлөк жактан келген мамлекеттик ишкерлерге бере турган болсок, ошол адамдар ушундай коррупциялык схемаларды урдоо жолдор менен алган жерлерди соттошуп болсо дагы алып, мына ошол жерлерге ушундай сиздердин мамлекеттин керегине жараган нерселерге колдонсок болбойт. Ошондуктан менин биринчи сунушум ушундай коррупциялык элементтер менен өтүп кеткен жерлерди артка кайрып, мына ошол жерлерди мамлекеттин балансына алып, жана андан кийин курулуштар жүргүзсөк өтө жакшы болмок. Экинчи сунушум болсо, урматтуу Жолдош Аким, мына биз жаштар буга чейин дагы өзүбүздүн ынтымактуулугубузду көргөзүп, Баткен коголагында дагы биз миллион деген акчаларды чогултуп, мына жалпы эл ынтымактуулугубузду көргөзүп жардам бере алдык. Реанимобиль алганда дагы өзүбүздүн ынтымактуулукту көргөзө алдык. Жана ошондой эле мына пандемияда да өзүбүздүн ынтымактуулукту көргөзө алдык. Буга чейин дагы биз спорттук көптөгөн иш-чараларды өткөрүп, мына жаштарды жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу жөрөгөлөрүн да кылып келдик. Буну менен мен эмнени айткым келет? Мен буну менен мактангым келбейт, бирок биз мына өзүңүз көргөндөй Ысык көлдөгү Чолпон Ата шаарындагы Заманбап, Чолпон Ата деле шаарда, мына Заманбап ушундай Газпромдун спорт комплексин, же болбосо Таластагы мына Газпромдун спорт комплексине окшогон спорт комплексти курууну биз эңсеп жүрөбүз, көптөн бери самап жүрөбүз. Эгерде ошол жерди бизге калтырып берсеңиздер, биз Кудай буйрса келечектин куруучулары болуп аталабыз. Биз келечекте азыркы мэр, азыркы депутаттар ошол жака инвестиция алып келе албаган болсо, ошол жака талпына албай калган, жетишпей калган болсо, ошого биз аракет кылабыз. Ошол комплексти биз жада калса ички инвестиция менен курганга дагы, жок дегенде пайдубалын тургузганга дагы толук аракетибизди кылабыз. Ошондуктан урматтуу Жолдош Аким, биздин сөзүбүздү сиз эске аласыз деп ойлойм. Келиңиз, ири отуруп түз чечкенге аракет кылайлы. Бизди да чакырыңыз, биз да өзүбүздүн сунуштарды айтайлы, өзүбүздүн көз караш, өзүбүздүн ойлорубузду айтайлы. Ошондуктан шаардын жерлерин бир аз калтырып, ансыз да тонолуп, ансыз да канча коррупциялык схемалар менен алынып кетти. Бөлөк жерлерден алып курушуңуздарды суранам. Андан көрүп бизге жардам бериңиз, ошондой комплекстерди курганга бизге түрткү болуңуз. Биз дагы ички потенциал, ички инвестицияны чогултайлы жана ошондой комплексти куруп, келечек муундун ден соолугуна кам көрөлү. Рахмат.